Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү бөбөктөрүм. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы геометриялык фигуралар деп аталат. Сабактын максаты балдарды геометриялык фигуралар менен тааныштырууну улантуу. Балдардын ой жүгүртүүсүн, көрүп кабыл алуусун, сөз байлыгын өстүрүү. Ошондой эле балдарды ынтымакка, достукка, биримдикке тарбиялоо. Менин кичинекей бөбөктөрүм, силердин маанайыңар кандай? Жакшы жатып, жай турдуңарбы? Балдар, бүгүн бизге конокко куурчак кыз келди. Ал жалгыз отуруп абдан зеректи. Биз менен чогуу, бирге окусам дейт. Кана, биз аланы кошуп алалы. Макулсуңарбы? Азаматтар, анда мен силерге бүгүн 3 дос деген жомок айтып берем. Барыбыз кунт коюп, күнчө отуруп, угуп турабыз. Илгери өткөн заманда 3 бурчтук, 4 бурчтук тегерек дос болушупту. Алар абдан ынак достордун эле. Күндөрдүн биринде алар адамдарга кандай пайдасы бар экендиги жөнүндө сүйлөшүп отуруп араздашып кетишет. Мына ошондо ачуусу келген 3 бурчтук кыйкырып баштады. Мен 3 бурчтукмун. Мен үйдүн чатырына, кайыктын парусуна, дарактарга окшошмун. Мен дайым бийиктемин. Мен адамдарга көбүрөөк жардам берем, деп мактанды. Анда анын мактанганына ачууланган 4 бурчтук алда кыйкырып кирди. Мен 4 бурчтукмун. Мен үйдүн дубалына окшошмун. Терезеге, сыналгыга, ой койчу, мен көп нерсеге окшошмун. Мен адамдар көп колдонот деп кыйкырды. Булардын баарын угуп турган тегерек унчуккан жок. Ал өз эмнеге окшоштугун, эмнеге керектигин айткан да жок. Себеби тегерек абдан тартиптүү эле. Ал 3 бурчтук менен 4 бурчтуксун жоосунсуз ишине абдан капаланды. Мына балдар, ушуну менен жомоктун аягына келдик. Бирок кунт коюп угуп тургулачы балдар. Бул жомоктун аягы бүтпөй калды. Келгиле, бул жомоктун аягын биз бүтүрөлү. Биз 3 бурчтукту, 4 бурчтукту жана тегеректи бардыгын элдештирели. 3 бурчтук менен 4 бурчтук тегеректин маанайын түшүрдү. А тегеректин көңүлүн көтөрүп, эмнеге пайдалуу экенин биз табалы. Балдар, биз эми кантип 4 бурчтукту, 3 бурчтукту тегеректи элдештиребиз. Капаланба курчак кыз. Биз сөзсүз түрдө 4 бурчтукту, 3 бурчтукту тегеректи элдештиребиз. Ага бизге жардамга балдар келет. Макулсуңбу? Ооба, мен дагы 3 бурчтук, 4 бурчтук тегеректин элдешкенине абдан кубанам. Азаматсың курчак кыз. Анда сен отуруп, карап тур. Тегерек жөнүндө биз азыр сүйлөшөбүз. Макулсуңбу? Ооба. Балдар, 3 бурчтук менен 4 бурчтук өздөрү эмнеге окшош экендигин айтып, абдан мактанышты. Бирок тегерек эч нерсе айткан жок. Ошондуктан тегеректин маанайы сус. Эми келгиле балдар, биз тегерек эмнеге окшош экендигин айталы. Көрөлүк. Карагылачы, тегеректин түсү кандай экен? Азаматсыңар, тегеректин түсү сары экен. Ал асмандагы эмнеге окшош экен? Ал асмандагы күнгө окшош экен. Ошондой эле тегерек биз кадимкидей жеп тамак жеген тарелкага деле окшоштурсак болот. Тегеректи көп нерсеге окшоштурсак болот. Келгиле, биз бүгүн силер менен колго даярдалган туздуу камырдан күн жасап көрөбүз. Биздин камырыбыздын өңү сары түстө. Ошондой эле бизге кебес таякчалары керек жана кара мончок, анан кызыл мончок керек болот. Анда эмесе баштадык балдар. Биз камырдын негизги бөлүгүнөн балдар бир аз үсүп алабыз. Эми муну алаканыбызга коюп, тегерек кыймыл менен тоголоктой баштайбыз. Мынакей, тоголок даяр болдубу? Эми аны эки колубуздун ортосуна коюп, катуу басып
тегерек кылабыз. Балдар, көрдүңөрбү? Биздин тоголок мындай тегерек болуп калды. Эми бул тегеректин четтерине нурларды жайгаштырабыз. Карагылачы балдар. Күн нурун чачкан үчүн карлар эрип, жаз келди. Ал эми күн нурун чачкан үчүн гүлдөр жайнады. Бактар бүрдөдү. Күн күлүп турган үчүн биздин маанайыбыз дагы көтөрүлдү. Кана, күнүбүз окшоштубу? Келгиле эми биздин күнүбүз көңүлдүү болсун деп, ага көздөрүн жасайбыз. Азаматсыңар балдар. Эми күндүн оозун жасайбыз. Балдар, силер күндүн оозун, көзүн жасап жатканда мончокторду бекемирээк баскыла. Себеби мончоктор түшүп кетиши же болбосо тагылбай калышы мүмкүн. Кана, карагылачы, кандай сонун күн болду. Демек биздин тегерек эмнеге окшош экен? Күлүп турган күнгө окшош экен. Мынакей, биз тегеректин эмнеге окшоштугун айттык. Эми кана, биз үч бурчтукту жакшы көрөбүзбү? Сөзсүз түрдө жакшы көрөбүз. Ал эмнеге окшошмун дедиле? Ал үч бурчтук үйдүн чатырына окшошмун деген. Ошондой эле бактарга окшошмун деген, жана паруска окшошмун деген. Ал туура айткан. Биз үч бурчтукту абдан жакшы көрөбүз. А төрт бурчтук эмнеге окшошмун деген? Ал үйдүн дубалына окшошмун деген. Сыналгыга окшошмун деген, жана ошондой эле терезеге окшошмун деген. Ал да туура айткан. Азаматсыңар балдар. Карагылачы, биздин төрт бурчтук кандай күлүп калды? Үч бурчтугубуз кандай күлүп турат? Жана тегерегибиз кандай күлүп турат? Мына булардын эми маанайы көтөрүлдү. Себеби алар биз бардык геометриялык фигураларды жакшы көрөрүбүздү билишет. Эми келгиле балдар, биз силер менен бүгүнкү геометриялык фигураларды кайрадан кайталайбыз. Төрт бурчтук, үч бурчтук, тегерек. Балдар, эгерде силердин үйүңөрдө үч бурчтукка, төрт бурчтукка, тегерекке окшогон буюмдар, оюнчуктар бар болсо, сөзсүз түрдө аларды видеого тартып, мага жөнөтүп койсоңор болот. Биздин курчак кыз да абдан кубанат. Кана, курчак кыздан сурап көрөлүкчү. Анын маанайы кандай экен? Ал геометриялык фигуралардын араздашып кеткенине абдан капаланып жатты эле. Курчак кыз, сенин маанайың кандай? Менин маанайым абдан жакшы. Мен эми үч бурчтук, төрт бурчтук тегеректин дос экендигин көрдүм. Мен эми силерге дайыма келип турсам болобу? Сөзсүз түрдө курчак кыз. Кел, бүгүн балдар менен коштошолу. Ал эми эмки сабакта көрүшкөнчө.